Баткенде турак жайы жараксыз болуп калгандарга суук түшкөнгө чейин үйлөрүн куруп берүү жумуштары кечеңдеп жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров курулуш жай жүрүп жатканын сынга алып, тиешелүү жетекчилердин жоопкерчилиги караларын эскертти. Кечеден бери лейлекти дээрлик сиздин көпчүлүктөрүңүз менен кыдырып чыктык. Курулуш иштери кандай жүрүп жатканын көрдүк. Курулуш иштеринин жүрүшү абдан жайлы. Мындай болбойт, урматтуу жетекчилер. Муну эмки отурумда уже персоналдык ар биринин жоопкерчилигин карайбыз. Бул маселе парламентте да көтөрүлдү. Айрым депутаттар иштер солгун жүрүп жатканына нааразы. Жаңы жер айыл өкмөтүндө 74 үй талкаланган. Бүгүнкү күнү 16сынын гана фундаменти бүтүптүр. 16сы. Бул деген 58 үйдүн фундаменти жок да. Кышка чейин бүтүрөбүз деген биздин сөзүбүз кайда калды? Эртең эл мына 1 ай вакыт калды. Кайда жашайт? 58 үйдүн 16 фундамент эми куюлуп атат да. Анан траншея казылып аткандар бар экен, фундамент жок да. Ошон үчүн ушул баягы 30 курулуш компаниясы катышкан экен конкурска, тиги эмне эле жанагы тендерге. Бир компания Бишкектен деп атат. Эми атын айтпай эле коеюн. Жанагы бөлүнгөн 3 миллиард акча каякта азыр эми? Ал акча Бишкектеги компаниянын чөнтөгүндө турабы? Тияктагы жумуш өтө солгун да. Муну улам айтабыз. Анан эл көчүп аткан ошодон болуп атат да. Жаңы жер айыл өкмөтүнүн 40-50% Бишкекке келип алды. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соңку куралдуу кагылышта кыргыз айылдарынан 661 турак жай зыян тарткан. Анын 423-ü жашоого жараксыз болуп калган. 238 үй оңдоп түзөлүшү керек. Кыргыз бийлиги жаңы үйлөрдү 2-3 айда курууну убада кылган болчу. Бүгүнкү күндө кандай жумуштар аткарылып жатат, төмөндөгү графикадан таанышыңыз. Учурда 422 үй бузулду. Аткарылган жумуштун көлөмү 112.587 метр кубту түзүп, курулуш таштандылары чыгарылды. Учурда 177 турак үйдүн пайдубалы курулууда. 138 үйдүн фундаменти бүттү. 27 үйдүн пайдубалынын курулушу жүрүүдө. Ал эми Баткенге бөлүнгөн каражаттардын эсеп кысабына Жапаров токтолуп өттү. Жалпы биздин алдын ала эсептөөлөр боюнча 6 миллиарддан 8 миллиард сомго жакын акча керектелет. Бүгүнкү күнү 4,1 миллиард сомго жакын каражат нак счетторуңарга келип түштү. Баткен областында ыйгарым укуктуу өкүлүнүн атайын эсебине келип түшкөн ыктыярдуу кайрымдуулуктун 28 октябрына карата 330,75 миллион сомду түздөлө. Анын ичинде 138,4 миллион сом мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Тажик участкасына жабыртаткан адамдарга компенсациялоого бөлүнүп берилди. Баткен облусунун коопсуздугун камсыздоо жана социалдык экономикалык өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программасын ишке ашырууга 500 миллион сомдон 250 миллион сому бөлүнүп берилди. Анын ичинен Лейлек администрациясына 125 миллион сом, Баткен рай администрациясына 125 миллион сом бөлүндү. Төртүнчү, капиталдык салымдар беренеси боюнча 3 миллиард сом өлчөмүндө каражат каралган. Бүгүнкү күнү бөлүнгөн каражаттын суммасы андан да ашып баратат. Азыр 1,3 миллиард сом каржыланды. Анын ичинен 1 миллиард сом жеке турак жай тармагына каржыланган. 300 миллион сом болсо автоунаа жолдорун жана көпүрөлөргө реконструкциялоого жумшалды. Баткендеги соңку каргашанын айынан 136.770 жаран эвакуацияланган. Анын ичинен бүгүнкү күндө кичи мекенине 132.767 жаран кайткан. Коопсуз жакка чыгууга мажбур болгондордун көп үйүнө кайта элек. Жергиликтүү эл суук түшсө тууган туушкандарыныкында көчүп конуп жүрүү оор болорун, ушундан улам курулушту тездетүүнү суранышууда. Өкмөт турак жайлар пландалган мөөнөттө бүтөт деп убада берип жатат. Калганын убакыт көрсөтөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 31 октябрда Баткенде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар менен жыйын өткөрдү. Өкмөттүн басма сөз кызматынын билдиришинче, анда Жапаров эски ыкма менен иштеп жаткан жетекчилерге чара көрүүлөрүн эскертти. Өткөн жылы сиздер менен Бишкекте жолукканда тапшырмалар берилген. Иш талаптагыдай жүрбөй жатат. Кадрларды аттестациялоо жана ротациялоо болду. Бирок 2 жылдан бери ишиңиздерде жылыш байкалбай жатат. Мурдагыдай эле эски ыкма менен иштеп жатасыздар. Жогорку органдардан буйрук күтүп, объекттер мамлекеттин каражаты
каражатысыз курулбайт. Элдин кайрылуусу уланууда. 1 жыл өттү, жыйынтык чыгарууга убакыт келди. Сыйлыкка татыктууларга сыйлык беребиз, эски ыкма менен иштеп, натыйжа көрсөтө албагандар менен коштошобуз, деди Жапаров. Эске салсак, президент Садыр Жапаров июль айында министрлер кабинетинин кеңейтилген жыйынында жалкоо кадрлардан арылуу керектигин билдирген жана өкмөт өкүлдөрүн маал-малы менен жерлерди кыдырып жана соц тармактар аркылуу коомчулукка маалымат берип турууну тапшырган. Мындан көп өтпөй президенттик администрация мамлекеттик органдардын ишин баалоо ыкмасы даярдалгандыгын кабарлаган. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети Кемпир-Абад суу сактагычын биргелешип башкаруу боюнча кыргыз-өзбек келишимин карап жатат. Жыйын учурунда депутат Рыспек Атажанов Кемпир-Абад суу сактагычынын суу ресурстарын бөлүштүрүү боюнча маселени жабык эшик артында кароону сунуштады. Эми Кемпир-Абад бул өтө бир көйгөйлүү маселе да. Анан бул жерде эми баарыбыз жакшы билебиз. Кандай коом болуп өттү. Ошон үчүн азыр жабык иретинде карасак, мезгил келет, бүт ачык талкуу болот, палатага чыгат. Ал эми депутат Адахан Мадумаров маселеде жашыруун эч нерсе жок экендигин айтып, ачык кароону сунуш кылды. Бизге адат болуп калды да, ошол Кыргызстанга жакпаган нерсени болсо эле эшикти жаба коюп карайбыз деп. Мында эмне сыр бар? Бул жерде мамлекеттик сыр деген жок. Жабык эшик артында карай турган маселелердин өзүнүн эрежеси бар. Кандай, кайсы учурда, эмне үчүн деген суроолорго жооп берген учурда гана жабык болот. Башка учурда эч качан жабык болбойт. Өзү негизи парламенттин тарыхында бир чакырылышта 5 жылдын ичинде ашып барса 1 же 2 гана жолу жабык өтчү эле. Азыр айланайын Кудайдын куттуу күнү эле бир неме болсо эле жабык эшик артында өткөрүлдү. Бул эмне маселе бул? Мамлекеттик сырбы? Сиз министрдин орун басарсыз, эмне сыр барбы мамлекеттик бул жерде? Мен башынан аягына чейин окуп чыктым, ал жерде эч кандай сыр жок. Кыска талкуудан кийин комитет бул маселени жабык кароону чечти. Атажановдун сунушун 7 депутат колдосо, 3-өө каршы болду. Белгилей кетсек, учурда кыргыз-өзбек чек арасын тактоо иш-чараларынын негизинде түзүлгөн келишимдер коомчулуктун кайчылаш пикирлерин жаратууда. Ал эми 22 октябрда Кемпир-Абад суу сактагычын коргоо комитети түзүлүп, анын курамына активисттер, саясатчылар жана депутаттар кирген. 23 октябрда массалык камакка алуулар орун алып, Кемпир-Абад суу сактагычы Өзбекстан тарапка өтүп кетиши ыктымал деген кооптонуусун билдирип келген 20дан ашуун саясатчы жана активисттер 2 айга камалды. Ички иштер министрлиги аларга кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандыкты уюштурууга даярдануу менен 20 октябрда козголгон кылмыш иштин алкагында тергөө жүргүзүп жаткандыгын маалымдаган жана далилдер жетиштүү экендигин билдирген. Президент Садыр Жапаров 23 октябрда улуттук кабар агенттигине курган маегинде кармалгандардын ишине кийлигише албай тургандыгын, чекитти сот кое тургандыгын айтты. Бийлик кыргыз-өзбек чек арасына байланыштуу чагымчылдар элге туура эмес маалымат берип жаткандыгын билдирип келет. Хизбут Тахрир Ал-Ислами дини экстремисттик уюмунун жашыруун ячейкасынын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. УКМК тараткан маалыматка ылайык 27 октябрда кылмыш жаза кодексинин экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Сузак районунун Кургак көл айыл аймагында ай сайын өткөрүлүүчү чогулушта Хизбут Тахрир уюмунун 11 мүчөсү кармалды. Жүргүзүлгөн тинтүү иштеринин натыйжасында ири өлчөмдөгү экстремисттик мүнөздөгү адабияттар, баракчалар, уюлдук телефондор, электрондук маалымат каражаттарын алып жүрүүчү жана ячейканын каржылык ишмердүүлүгү тууралуу маалыматтар алынган. Бул адамдар экстремисттик идеологияны жайылтуу максатында системалуу түрдө диний сабактарды өткөрүп, ошондой эле социалдык тармактар аркылуу экстремисттик материалдарды таратып жүрүшкөн. Кармалган жарандар УКМКнын Жалал Абад облустук башкы башкармалыгынын тергөө камак жайына киргизилген. Иликтөө иштери уланууда деп айтылат маалыматта. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстандын аймагында ишмердигине тыюу салынган эл аралык 20 экстремисттик террордук уюм бар. Алардын катарына Хизбут Тахрир уюму кирет.